Ош облусунун Өзгөн районунда айдоочуну өлтүргөнгө шектелип кармалган 5 жаран 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 24-июль күнү Өзгөн районунун Зергер айылынын тургуну 29 жаштагы уулу 19-июль күнү унаасын айдап чыгып кеткен бойдон кайрылып келбегенин айтып, милицияга кайрылган. Бул факты Өзгөн районунда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынган. Териштирүүнүн жүрүшүндө 19-июльдан 20-июлга караган түнү маркум такси кызматында иштеп жаткан шектүү балдар аны райондогу касапканага жеткирип коюуну суранышкан. Айтылган дарекке келгенде шектүүлөр таксистке 100 сом беришкен, бирок ал жер алыс болгондуктан маркум 200 сом берүүнү айткан. Мындан улам ортодо чыр чыгып, таксистти өлтүрүп алышкан. Алар сөөктү жашыруу максатында бензин чачып өрттөп, Кара Дарыяга жансыз денесин ыргытып жиберишкен. Белгилей кетсек, буга чейин Өзгөн районунда таксистти өлтүргөнгө шектелип 5 өспүрүм кармалган. Шектүүлөрдүн бири 15 жашта, ал эми калган шектүүлөр 15, 16, 17 жаштагы балдар кармалган. Алар алгачкы териштирүүдө жогорудагы маалыматты айтып беришкен. Учурда убактылуу кармоочу жайга 4 жаран киргизилип, ал эми 15 жаштагы өспүрүмдүн жашы жете элек болгондуктан үй камагына чыгарылган. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.